Ал сенин айгышкан душманың болушу мүмкүн. Ал сага өтө бир берилген досуң да болушу мүмкүн. Ал сенин тозокто кыйналып азапталышыңа себеп болушу мүмкүн. Ал балким сени бейиш бакчаларында түбөлүк рахаттанууга жол ачышы мүмкүн. Ал такыр эчтекеге тойбой байлыкка эле жулуна бериши этимал. А мүмкүн баарына топук кылып акыреттеги түбөлүк бактылуулукту гана көздөшү мүмкүн. Бул сенин напсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр: башкаларды жеңген күчтүү эмес, өзүн жең алган күчтүү деп. Напси деген өзү эмне? Напси бул адамдын ички табияты, анын эгосы, каалаганына жетүү каалоосу. Инсандын напсиси өзү менен өзү иштегиси келбей, көбүнесе жаман жактарга тартыла берет. Көп адамдардын напсиси каалоолорун башкара албайт. Дайыма шаттанып көңүл ачууну, байлыкты, чардап кууноону, даамдуу тамактарды жана башка рахаттанууларды эңсеп, мүмкүн арам көңүл ачууларга да алдырып ишет. Бул каалоолорду ишке ашырган сайын инсандын напсиси ошону дагы да катуу каалай берет. Табияты жагынан напси кичинекей баладай. Аны тыйып чектей берсең заарканып ынжык боло баштайт. Эгер тарбияласаң чыдамкай, сабырдуу болууга өтөт. Напсинин түрлөрү. Напсинин 3 түрү бар. Аммаро мааниси буйрук бергич, жактырбай ары түрткүч. Лауама мааниси жемелеп акарат кылуучу, айыптап кине коюучу. Мутмаинна тынчтык деген маанини берет. Ар кишиде бир гана напси болот, бирок ал өзгөрүп турат. Аммаро напсиси жамандыкка түртө берет. Мутмаинна жакшылыкка жетелейт. Алауама экөөнүн ортосунда чайпалат. Кээде жакшылыкка, кээде жамандыкка түртөт. Кээ адамда напсинин бир түрү, кээсинде башка түрү өөрчүгөн. Адатта инсандын напсиси жамандыкка көбүрөөк ыктап турат. Жамандык иштерге түртүп, жакшылык иштерге тоскоол кыла берет. Бул аммара деген напси. А эгер инсан өзүн кармай билип көзөмөлдөсө, каалоолорун тыйып күнөө кылуудан сактанса, дүйнө рахаттарынан алыс болсо, анын каалоосу тарбияланып, напсиси лауамага айланат. Мындайча айтканда, өзгөрмө эки жака тең кете берүүчү, эки жүздүү мүнөз күтөт. Жакшылыкка деле, жамандыкка деле кете берет. Эгер инсан өзүн тарбиялоонун үстүндө дагы да иштеп, акыреттин жакшылыктарынан үмүт этсе, напсиси мутмаинага айланат. Жакшылык иштерди гана кылып, ошондон рахат алат. Напсинин бул түрү жакшыдан рахаттанып, жамандан оолак болот. Напсинин 3 түрү бар экени Куранда да айтылган. Мутмаинна жөнүндө Аль-Фажр сүрөсүндө 27-аятта айтылган. يا أيتها النفس المطمئنة. Лауама напсиси тууралуу Аль-Кияма сүрөсүндө 2-аятта айтылган. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Аммаро напсиси жөнүндө Юсуф сүрөсүндө 53-аятта айтылган. النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Аммара напсиси. Напсинин бул түрү бүт эле жамандыкты жасата берет. Напсинин табияты ошондой жаман нерселерге ашыгып турат. Аллах жакшылык иштерди кылууга ашыктырып, ошол ыйманын бекем кылган инсандардан бөлөк адамдардын баары эле жамандык иштерге азгырылып турушат. Тауфик кылмайын, ийгилик жана жардам Аллахтан деген түшүнүк орномойун, эч ким өз напсисинин залалынан кутула албайт. Бул ый Куранда Юсуф сүрөсүнүн 53-аятында айтылат. Аллах өзү гана ырайым кылбаса, инсандын напсиси жаман иштерди кылууга азгырып турат. Лауама напсиси. Кээ бир алымдар бул напсинин түпкү табиятын ушул сөздүн маанисине байланыштырышат. Мындайча айтканда, оомо, олку-солку боло берүүчү. Напсинин бул түрү өзгөрмө келет. Кээде күнөө кылат, кээде жакшы иш деле кылып коет, кээде орой, кээде жумшак, кээде мээримдүү, а кээде жек көрөт, кээде топук кылат, кээде ачуулуу, кээде жаратканга сыйынып, кээде анын буйруктарын бузуп салат. Кээде Кудайдан корккон такыба, кээде күнөөлөрдү катарынан кылат. Мындай адам ар убак олку-солку мүнөз күтөт. Карасаң жакшы иштерди жасасам, жакшы жүрсөм деп жүрөт, бир карасаң эле анын баарын унутуп, башкага алаксып, дүйнө рахаттарына бурулуп күнөөлөрдү кылышат.
Günөөгларын кылышып анын жаман экенин түшүнүшөт, аны ойлоп санаа чегишет. Башка бир алымдар лаввама напсиси айыптап кинелөөчү деген мааниде экенин айтат. Мындайча айтканда, бул күнөө ишти эмнеге кылдым экен, же эмнеге так ушундай ишке бардым экен, башкача жакшыраак деле иш кылсам болмокко деп санаага бата беришер экен. Напсинин бул түрү таквалыктын бийик даражасына али жете элек ыйманы чала адамдарга мүнөздүү. Алардын напсиси оболу бир күнөө ишти жасатат, анан ага өкүнүшөт. Аммара напсисинен алардын напсиси ошонусу менен айырмаланат. Болгону аммара напсиси бар кишилер деле күнөө иш кыларын кылат, бирок анысына эч өкүнүшпөйт. Ал-Хасан аль-Басри Ал-Кияма сүрөсүндөгү 2-аятты мисалдатып, лаввама напсиси жөнүндө айтып келип, акыл эсүү мусулман ар убак өзүнүн кылган эткенин сүйлөгөнүнө ой таразылап, бул сөздөрмөн пайда барбы, бул жеген тамагыман пайда барбы, ойлогон ойлорман пайда барбы деп ойлонор экен. А чоң күнөөкөр адам өкүнбөйт дагы, өз кылган эткенин таразылабайт дагы. Мындайча айтканда, акыл парасаттуу мусулман өзүн өзү тескейт. Ал такай өз жүрүм турумуна көз салып, ката кетирип албаганга аракеттенет. Ошондой эле лаввама напсиси бар момун адам жаман ишине өкүнүп, жакшы иштерди жасоого Аллага берилүүдө эмнеге көбүрөөк күч жумшабадым деп ойлонуп жүрөр экен. Мутмаина напсиси. Эгер инсан дүйнөлүк рахат азгырыктарын жеңип, напсиси мутмаина деңгээлине жеткен болсо, Аллага сыйынууда бейпилдик жана кубаныч сезимдерине ээ болот. Бүт тоолук бойдон жаратканга таянып, Аллахтын ага жазган жазмышына топук кылат. Анын жүрөгү мээлүүн тумандай балкып, жаратканга биротоло башыйып, руханий нурлануу деңгээлине чыгат. Жараткандын жардамысыз буга жетишүү мүмкүн эмес. Бул жөндө Курандын Раат сүрөсүндө 28-аятта Аллах акыйкат жолду тартуулагандар тууралуу айткан. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Аяттын мааниси алар ыйман келтирип, Алланы эстегенде жүрөгү тынчтангандар, акыйкатта Алланы эстегенде жүрөктөр тынчтанат дейт. Белгилүү тафсирчилердин бири Имам ан-Насафи бул аяттагы Алланы эстөө деген бул зикир кылуу же Куран окуу же Кудайдан корккон такваларга Аллах убада кылган ырайымдар тууралуу ойго алчу деп чечмеленет. Напсиси мутмаина деңгээлине жеткен инсан Аллах буйрган нерселерге кайдыгерлик кылган адамдарга таң кала карап калар экен. Анткени чынында эле Аллах берген ырайымдарга ыраазы болууда кубаныч, тынчтануу, руханий рахат бар да. Мындай деңгээлге жеткен адам Аллах буйрган нерселерге маани бербей, өз рахаттанууларынын кулу болгон адамдарга таң калат. Анткени күнөө иштерден кийин инсанды кайгы, өкүнүч басынып чөгүү чырмайт эмеспи? Кудайды тааныган инсан башкаларды да өзүндөй ойлой берет. А бирок мурда өзү деле ички пенделик рахаттарына жеңдирип, ыйман жолунда жүрүүнү кыйын нерсе деп эсептеген пенде болгонун эстейт. Анан чымырканып, өжөрлөнүп, өзү менен өзү күрөшүп, Алланын жардамы менен туура жолго түшкөнүн эстеп шүгүр кылат. Мутмаина напсисине ээ болгон инсан абийирдүү, ниеттери түз, курчаган жойросу дагы ар кыл жамандыктардан оолак, таза, дайыма Аллага жакын болоюн деп аракеттенет. Анын напсиси бул утурумдук дүйнөгө байланган эмес. Ал катачылыктарын кайталабайт. Мутмаина бул таква момундуктун өзгөчө бир бийик чеги. Анда инсанды периште дайыма жандап, кеңешин берип турат. Периште ага жакшы иштерди жасоого түрткү берип, жакшы ойлорду шуурап турат. Көп адамдарда мындай напси жок. Аллах бул напсини өз ырайымын төккөн адамдарга гана берет. Аммара жана лаввама напсилери Алланын инсанга берген сыноолору. Аммара напсисинин ажырагыс ынагы бул шайтан. Напсини кантип түзөө керек жана ага каратаганда кеңештер бар. Аны кийинки эпизоддо сөз кылабыз. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атамго деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот.
Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.